Балдарга жаратылыш жөнүндө китеп аттуу кыргыз тилинде жарык көргөн китептин негизинде Талим Форум коомдук фонду иштеп чыккан жаратылыш сырлары интеллектуалдык оюнун сунуш кылабыз. Аталган китеп Кыргыз Республикасындагы Америка Кошмо Штаттарынын элчилигинин китеп которуу программасынын колдоосу менен басылып чыккан. Оюндун максаты окуучулардын экологиялык билимин өркүндөтүү жана маалыматын кеңейтүү. Интерактивдүү оюндар аркылуу экология жана жаратылыш тууралуу китептерди окууга кызыктыруу. Керектүү материалдар: оюнду өткөрүү үчүн ноутбук, колонка, проектор жана экран, ар түрдүү түстөгү эки желекче, барактар, белектер жана суроолор камтылган платформа керек болот. Платформаны Талим Форум чекиткейжи сайтынан көчүрүп алууга болот. Сиздерге даяр категориялар жана суроолор берилет. Платформа менен иштөө. Платформадагы суроолорду өзгөртүү аркылуу ар түрдүү темадагы оюндарды өткөрүүгө болот. Биринчи слайдка оюндун аталышы жазылат. Кийинки слайдка оюндун максаты жазылат. Ал эми үчүнчү слайдта оюндун шарттары берилген. Суроолор категорияларга жараша ар кайсы түстө берилген. Оюндун тематикасына ылайык категориялардын аталышын өзгөртүүгө болот. Суроолорду, жоопторду алмаштыруу мүмкүнчүлүгү бар. Жоопту жазуу үчүн жооп деген баскычты жылдырып жообун жазып, кайра ордуна коюу керек. Оюн өтүп жатканда программаны слайд-шоу режиминде ачуу зарыл. Суроону ачуу үчүн тандалган номерди басасыз. Суроону окуп бүткөндө убакыт баскычын басуу зарыл. Жоопту текшерүү үчүн жооп баскычын баскыла. Суроолор бөлүмүнө кайра чыгуу үчүн иконканы басыңыз. Ачылган суроо программадан жок болуп кетет. Ушундай жол менен кийинки суроолорду дагы ача аласыңар. Оюндун жүрүшү: окуучулар 5 адамдан турган команда түзүшөт. Команданын капитаны, аталышы, эмблемасы болушу шарт. Кыска мөөнөттөгү оюнда 4 команда болушу мүмкүн. Командалар 2-2ден таймашка чыгып, командалардын бири 5 упай алганга чейин суроолорго жооп беришет. Калыстар тобу жеңген жана утулган командаларды баалап турушат. Оюн башталганда биринчи категорияны жана суроону калыстар тобу тандап берет. Суроону ойлонууга 1 мүнөт берилет. Желекчени биринчи көтөргөн команда биринчи жооп берүү укугуна ээ. Жооп туура эмес болсо, кийинки суроого өтүү зарыл. Эскертүү: суроолорду акырына чейин угуу керек. Эгер команда желекчени эрте көтөрсө, анда ал фальстарт катары эсептелет жана жооп берүү укугу кийинки командага өтөт. Күйөрмандар тынчтыкты сакташы зарыл. Эгер зал жообун айтып койсо, упай эсепке алынбайт. 1 мүнөттүн ичинде командалар туура жооп таппаса, желекче көтөрбөсө, кийинки суроого өтүү керек. Суроого туура жооп берген команда категория тандоо укугуна ээ болот. Биринчи, экинчи, үчүнчү орун алган командаларга түрдүү белектер ыйгарылат.